Саламатсыздарбы? Заказ кетирип жатабыз азыр. Заказ кетирүүнү үйрөнөбүз. Мен азыр өзүм личный кабинетимдемин. Магазинге кирем. Магазинге кирип, андан корзинага өттүм. Мен корзинага товарларды тандап уже салып койгом. Мынакей. Корзинада болгон товардын баардыгын тең заказ кылышыбыз керек. Заказать все товары. Андан кийин өзүбүздүн данныйларыбызды текшеребиз. Фамилияларыбызды, образовательный центрди. Кыргызстандык болсо только Брянскты тандайбыз. Кыргызстанда жашасакчы. Номер телефону жазабыз. Адрес сөз текшериңиздер. Личный данныйга кирип, сөз текшерип алыңыздар. Себебинде туура эмес болуп калышы мүмкүн. Экинчиден, сөзсүз түрдө индексти кошуңуздар. Электронный почтаны битичке коебуз. Отправитель деген жерге өзүңүздүн фамилияңар жазылат. Деталь доставки деген жерге образовательный центр Атоми дегенди басабыз. Кыргызстандыктар, Кыргызстанда жашагандар. Ошондо получатель Измайлова деп чыгат. Андан кийин өзүбүздүн номерди киргизебиз. Көрдүңүздөр, Общий итог 2650 рубль болду. Подтверждаю птичка коебуз. Подтвердить кылабыз. Оплатить сейчас басабыз. Андан кийин мынакей заказ картанын данныйларын жаза турган бет келди. Email деген жерге email жазабыз. Номер деген жерге ошо картанын биринчи бетиндеги 16 санды жазабыз. Чоң тамгалар менен жазылган. Месяц код деген жерге датаны жазабыз. Ал эми могу СВС деген жерге картанын арткы бетинде 3 сандан турган код бар, ошону жазабыз. Андан кийин оплатитти басабыз. Андан кийин бизге телефонубузга банктан код келет да. Код келгенде ошол эки кодду биз деген ошол эмеге киргизебиз. Биз ошо заказды оплатитти баскандан кийин биздин банктан код келет. Ал кодду биз ошо атайын бир ошо эмеге киргизебиз да. Графасы бар, ошого киргизебиз. Андан кийин submit деген кнопканы басабыз. Ошентип андан кийин заказ кетет.